Assalamu алейкум. Бүгүн маегибизде көпчүлүктүн көңүлүн толтуруп келе жаткан элдин кызыгуусуна негиз болгон экономдуу унаа бул экинчи муундагы Kia Morning жөнүндө кыскача сөз кылмакчыбыз. Баарыбызга эле белгилүү, бизде Кыргызстанда бензиндин баасы бат-бат өзгөрүп турат, негизинен көтөрүлүп. Ошондуктан мен ойлойм, акыркы убакытта машина базарларда малолитражка кичинекей унаалар чекеден көбөйүп тизилип турган учуру. Ошонун катарында дагы Kia Morning элдин өзгөчө кызыгуусунда десек жаңылышпайбыз. Бул модельди 2011-жылы германиялык белгилүү дизайнер Питер Шрайердин катышуусунда иштелип түзүлгөн дизайн түштүк кореялык Kia Motors компаниясы тарабынан жактырылып, Morning'тин экинчи мууну чыгарылып баштаган. Дизайн албетте бүгүнкү күнгө деле жаңы унаалардан калышпай заманбап жарышыктуу көрүнөт. Бул модельдер 5 эшиктүү жана 3 эшиктүү да бар. 3 эшиктүү кузов бир аз, алдыңкы бампер жана решетка башкача. Бул модельдерге ар кайсы өлкөлөргө ар кандай мотор коюлган, көлөмү да айырмаланат. Бирок Кыргызстанда көбүнчө бензин жана газ учурайт. Эки мотордун тең көлөмү окшош, объему 1 жана 3 цилиндр менен. Максималдуу кубаты 82 аттын күчү бар. Бензин мотордуу бензобактын көлөмү 35 литр, ошондой эле LPG версияда 10 литр бензин жана 44 литр газ батчу баллон жайгашкан. Механика коробкада 5 скорость, автоматта 4 скорость. Башка өлкөлөрдө вариатор менен да чыгарылган. Бензиндин чыгымы расход чоң эмес, экономдуу десек болот. Эгер Matiz менен салыштырсак, бир аз азыраак жейт. Орто эсеп менен алганда шаар ичинде 6-7 литр, трассада 5-6 литр. Аралаш 6,5 литрдин тегерегинде ичет. Жана налог деле аз төлөнөт. Негизи техникалык тейлөө кымбат эмес. Бардык запчасть тетиктери да биз жакка келип калган. Баары эле сатылат. Салон ичи минималдуу комфорт десек болот. Эң эле жөнөкөй комплектацияда олтургучтары эко кожа, бардык айне көтөргүчтөрү электропакет, алдыңкы олтургучтардын жылытуусу бар, кондиционер, ABS, CD, USB, AUX, руль өйдө ылдыйга жылат, айдоочу өзүнө ыңгайлуу кылса болот, парктроник, жана комплектацияга карап мульти-руль, добуш менен башкаруу, монитор, камера жана башка опциялары болот. Ичи деле өтө тар эмес, бирок багаж бөлүмү кичинекей. Аны биз туугандар видеого лайк басканды жана подписаться эткенди унутпайбыз. Ишиңиздерге ийгилик, саламатта болуңуз.